Жаз келип, облустун бардык аймактарында жашылдандыруу, көрктөндүрүү жумуштары жүрүп жатат. Жашылдандырууну өнүктүрүү өнөктүгү бүгүн Баткен шаарында мега компаниясынын уюштуруусунда болду. Самалыкка аталган компаниянын кызматкерлери катышты. Алар каладагы негизги көчөлөрдүн бири болгон Мурат Салихов атындагы көчөнү тандап алышкан. Жалпысынан сууну аз талап кылуучу ийне жалбырактуу 31 арча көчөт отургузулду. Иш-чаранын негизги максаты шаарга көрк берүү, жашылдандыруу болуп эсептелет. Мега компания буга чейин жыл сайын 7 облуста жашылдандыруу өнүктүрүү боюнча ар кандай иш-чараларды өткөрүп келүүдө. 3 жыл мурун мындай өнөктүк Айгүл-Тоо коругунда болуп өткөн. Алдыда дагы башка көчөлөргө арча отургузуу пландалууда. Мындан сырткары ар ишемби күндөрү жерлерде ар кандай жашылдандыруу акциялары өтүүдө. Атамекендик жалгыз мобилдик оператор мега компаниясынын башкы директору Куренкеев Айбек Сүрдековичтин демилгеси менен ушул Кыргыз Республикасында 7 областын центрлеринде ушундай биз иш-чараларды өткөрүүдөбүз. Бул негизиден бүгүнкү күндө мына Баткен шаарында өзүңүз сурап белгилүү болгондой эң негизги көчөлөрдүн бири Мурат Салихов көчөсүндө ушул участок бизге тийди. Бүгүнкү күндө биз ошол мэрия менен келишип ошол жерди тандадык. Анан мен ойлойм, бул көчөттөр келечекте биздин өзүбүздүн облустун тургундарына жана ушул шаардын тургундарына жана биздин ошол Баткен шаарыбызга келген конокторго бул өзүнчө шаардын атынан көп көрөт деген ойдобуз да.